Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге тол тууралуу куәликти онлайн калай тапшырамыз, яны e-gov аркылуу компьютер менен же болбосо телефон менен калай тапшыратыныбызды көрсөтөтүн болобуз. Onun үчүн e-gov KZ'ге тиркелген телефон номер не болмаса ETSP ключ керек болот. Компьютер менен тапшыратын болсак, Google Chrome'ду колдонобуз. e-gov KZ деп жазабыз. Сосын осындай ачылат. YT деп басамыз да ETSP'ны тандайбыз. Сосын ETSP ключ тандайбыз. Кай жерде орналаскан компьютердин соны тандап алабыз. Биринчисин тандайбыз. Auto-RSA дегенде паролду энгизебиз. ETSP'ны ачкан кезде пароль. Сосын автомат түрдө порталга киреді. Енді семья дегенді басамыз. Сосын алысына регистрация дегенді басамыз. Осы регистрация рождения ребенка деген. Заказать услугу онлайн деп басамыз. Сосын жерге толтурамыз. Область дегенді кай областан орналаскан соны басамыз. Тандайбыз. Енді Алматы облус. Талдықорған қаласы. Телефон номер автомат түрде жазылат. Образование өзүңүздүн жазасыз. Жұмыс орнуңузду жазасыз. Сосын айелиңиздин ийин жазасыз. Эгер айел киши болсаңыз, онда күйөөңүздүн ийин жазасыз. Сосын онун образованиясын жазасыз. Источник доходу онда белгилейсиз. Сосын далее деп басамыз. Сосын жерде балалардын туулган жердеги больницалардын аты жөнү чыгып турат. Соңғы туылған күн белгилеймиз, яғни туылған баланын фамилиясын, аты жөнүн, яғни атын, отчествосын өзүңүз жазасыз. Яғни осы жерде мукуят жазуу керек болот, өйткені осы жазылган атпен жеке куәликке барлығына кетеді, яғни туу тууралуу куәлиги осы атпен жазылатын болот. Соның үчүн барлык ариптерин мукуят текшерип жазамыз. Рождение дата деген ол жерде автоматты жазылып турат. Далее деп басамыз. Сосын тағы кайтадан текшерип көрөбүз, барлыгы дұрыс жазылдымы, жазылмадымы. Өйткені осымен туу тууралуу куәлиги осы аттармен чыгатын болот. Бәрі дұрыс болса, ары карай үшүнчү жакка өтүп, подпис коябыз, яғни ETSP ключпен. Долго ойланып кетти. Қазір телефон номерімен подтверждение жасауға болот. Эгер ETSP ключ ашылмаса, тіркелген телефон номеріңіз болса, қасыңызда болса, соны жазсаңыз болот. Қазір менде ETSP ашылып турган жок, сондықтан қазір мен телефонмен подписаться етіп көремін. Яғни телефонға код келет, сол кодты сол жерге жазатын боламыз. Аз телефонды басамын. Получить код деп басамыз. Мен осы жерге қазір телефонға келген кодты осы жерге жазамыз. Код келді. Қазір жазатын боламыз осы жерге. Подтвердить код деп басамыз. Сонымен болды, не уже биздин заявкабыз тапшырылды, яғни же туу тууралуу куәлигини онлайн түрдө биз тапшырдык. Енді 3 күн не болсо 2 жұмыс күн ичинде дайын болот. Яғни бул дайын болгонун соңго барып, сиздин телефонуңузга SMS келет. Согон барып, дайын болсо барып аласыздар сондан. Сол арнага тиркелип, мына лайк басып, репост жазып кетиңиздер. Сурактарыңыз болсо комментарий жазып кетиңиздер. Сау болуңуз.